Туугандарым 2 ууну жазасыз, кырсыктап калды эле. Ал эми аялым жыргап айтып атат, рас болот деп. Табасы канып дейт. Не кылса болот? Таштап кетсемби? Ишти жейт экен. Өз аялым апакемди жамандайт. Канчага чейин барат сабырым, таштап кетсем кантип жашайт балдар менен? Кимге кор болуп калат дейт. Антпеңиз, таштап кетпеңиз. Таштап кетпеңиз. Балким сиз ошого жеткирип атасыз. Балким биз картинаны азыр сүрөттү толук билбейбиз. Маселени сиздин оозуңуздан угуп атабыз. А балким жеңебизди кошо чакырып сураганда ушундай десе, балким ал жактын да акыйкаты чыгат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Азирети Али радыйаллаху анху күйөө баласы келгенде айткан, сен кийин сот казы болосуң, ошондо эч качан экинчини укпастан туруп өкүм чыгарба дейт. Азирети Али радыйаллаху анху кийин чындап эле халифа болуп, чарыял болуп өкүм чыгарганда 2 адам келет. Bir адам келет. Көзүн кармап, баланча бирөө менин көзүмдү ое койду, чыгара койду деп. Күтүп турат. Экинчисинин 2 көзү оюлган болот да. Ошол себептен жеңенин дагы чындыгын, акыйкатын угуш керек. А бирок туугандарыңыз кырсыктап атса, жеңебиздин табасы канып, мынтип күлүп атканы, сиздин үстүңүздөн шакаба чегип атканы жакшы эмес бул. Бул эркектин көкүрөгүн күйүткө салынып, малынып турган учурда ош бетер көңүлүн муздатып, кирдетип коет да. Анан апаңызды жамандаганда туура эмес. Сиз өзүңүз повод, мүмкүнчүлүк бербедиңизби, шултоо бербедиңизби, апаңызды жамандап. Аял зат качан жамандап баштайт? Эркек адам ошого шултоо жол ачып бергенде. Туугандардын апасын жамандабаш керек. Апа бейиш, сиз жакшынакай түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Адам болгондойн жүрөгү согуп аткандан кийин ынсабы бар болсо, азын-улак ыйманы козголо турган болсо, инсапка кайтып келет буюрса. Кудайга дуа кылып, 3 күн даватка масурат жамааттап коет. Ошондой чыгып келиңиз. Ошол жерде аял затына сабак өткөндө кадимгидей сабак болот, көкүрөк ачылат. Ынсабы бар болсо, келип кайненесинен кечирим сурайт иншалла сиздин апаңыздан. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Аял заттарынын сабактарын алып барыңыз.